Алмаз Шершембеевич, отырыңыздар. Алмаз Шершембеевич, айтсаңыз, мен бир мен туура эмес түшүнүп атам, мен бир кызыктуу тенденцияны байкап атам да, мына азыр эми маалыматтарды карасам, 17, 18, 19 жыл анан мындай прогрессия мен азыркы жылга чейин карасам, бизде мамлекеттик кызматта, мамлекеттик системада иштеген жарандарыбыздын мындай бузуулары азайбай көбөйүп жаткандай көрүнүп атат да. Бул эмнеге болуп атат? Же сиздер жакшы иштеп атасыңарбы мурдагы жылдарга караганда? Же мамлекеттик кызматта иштеген адамдар көбүрөөк урдап башташтыбы? Туура айтасыз, Элмира Жылгабековна. Бул жерде эми сиз билгендей, Кайсынысын туура айтып атам? биздин бюджеттин киреше чыгашы тарабында өсүп атпайбы? Ушуга байланыштуу биздин көрсөткүчтөр да көбөйүп атат да. Мисалы үчүн бир эле фактын айтып кетсек, биз былтыркы отчет боюнча өзүңүздөр билесиздер, биз жеке эле бул баягы нарушение эмес, кошумча булактарды таап берип атпайбызбы? Мындан 4 жыл мурун салыктык жеңилдетүүлөр 17 миллиард болсо, биз ушу 22 жылдын жыйынтыгы менен министрлер кабинетине жөнөткөнбүз. Ошол эле сумма биздин ички дүң продукция салыштырмалуу 6,5%, бирок суммасы 60 миллиард болуп атат. Бул бюджеттин өскөнүнө жараша ошолор да көбөйөт экен да, тилекке. Сиздер биз жакшыраак иштеп баштадык деген сөздү айтып атасыздар да анда, да? Жок, биздин жакшы иштегенибиз эгерде... Нет, здесь одно из двух, вы мне точно скажите. Или воровать больше стали, или вы стали лучше работать, честнее по сравнению с предыдущими годами. Көрсөткүчтөр өсүп атат. Анда сиздер жакшырап иштеп баштасаңар, анда менде экинчи суроо туулуп атат. Анда бизде ошол мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын кадр маселеси, значит, сапаты төмөндөп калды. Алар менее грамотный болуп калдыбы? Урматтуу Элмира Жылгабековна, өзүңүздөр билесиздер, биринчи эле менин ойлогонум бул биздин кадрлардын аябай текучеси болуп атат. Аны жакшы билесиздер, келип бюджеттин системасында ушундай болуп калган экен, келип үйрөнүп туруп эле частный секторго кетет экен, маянасы көп жака. Бул жагы бир фактор болуп. Мамлекеттик кызматта иштеген адамдарбы же сиздин кадрларбы? Жок, мамлекеттик иштеген, бюджеттик системада иштеген адамдар, мамлекеттик ишканаларда. Мен ойлойм, бул жерде сиз айтканда мүмкүн да чындык болуп атат, бирок дагы бир жери бар да. Бүгүнкү күндө кадр маселесине көбүрөөк көңүл буруш керек деп ушул маселени сиз жетекчиңизге коюп берсеңиз деп мен суранат элем. Анткени бул жерде эми 16, 17, 18, 19 деп жылдарды карап кетсек, мен ошол интернетте булактарды да карап атам, ачык эле маалымат, отчет ачык эле болот да. Ошол отчеттордо жазылган кагаздарыбызда мындай болуп атат да, бюджет көбөйүп атат, ошону менен бирге жоопкерчилик көбөйүш керек да. Анан ошону менен бирге ошол иштеп жаткан кызмат, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар азыркы коррупция менен күрөш катуу болуп атат, коркуп калыш керек да негизи. А бизде ишкерлер коркуп калышты, мамлекеттик кызматтагылар, значит, коркуп калышкан жок. Анда биздин президентибиздин кылган саясаты, трибунада сүйлөгөн сөздөрү, Камчы Кыдыршаевич, жаңы прокурор иштеп атышат. Анда бул жактан мындай аябай кызыктуу картина болуп калып атат. Эми тамашалап жооп бергениңиз менен мен ойлойм, бул мындай, бул жерде тамашага орун жок болуш керек. Бул абдан орчундуу 5-10 жылда аябай мамлекетти, бизди, келечек мундарды ыйлата турган процесстер болуп башталып атат анда. И кадр маселесин жакшылап карап көтөрүш керекпиз. Алар деген мамлекеттик кызматта иштеп жеке сферага качкан жок. Алар деген мени жетектеген адамдар менден акылдуураак болбосун дегенден коркуп, жаштар мамлекеттик кызматка барбай жатышат. Анткени ал жерден поддержка жок болуп атат. Кадр маселесинде конкурстан өткөнгө да бизге шарт болбой жатат деп айтып атышат да. Мисалы, эсеп палатасына орношуш үчүн критерийлер кандай? Бизде жеңилби? Акылдуу болсо, билимдүү болсо, эртең конкурстан өтсө, жеңил эле өтөт, туурабы? Ошол бүт анда ведомстволордо ошондой система менен иштеш керекпиз. Эми жалпысынан отчетту колдойм, бирок деген сиздерде карательный функциялар жок, туурабы? Сиздер бизге мындай по факту алып келип атасыңар, бирок бул жерде тенденция налицо. Акыркы жылдары бизде мамлекеттик кызматта иштеген адамдар бюджетти уурдаганды токтотушкан жок.
бул азайган жок, көбөйүп атат. Буну деген сиз мамлекеттик, мен ойлойм, жетекчилерге кое турган бул аябай орчундуу и бул негативдүү процессти токтотуш үчүн кадр маселесине көңүл буруш керек деп именно сиз айтпаш керексиздер да. Рахмат. Элвира Жыргалбековна, өзүңүздөр билесиз, биз жылгап келгенде отчетту, биз 22 жылдын отчету боюнча, Элвира Жыргалбековна, ордуна коюлуучу сумма каржы бузуулар бул 15,5 миллиард болгон. Быйыл мынакей 10,7 миллиард болду. Бул дагы ылдыйлап атат, баягы биз коррупцияга каршы күрөшкөндүн жыйынтыгы болуш керек деп ойлойбуз. Жылга мынакей уже 5 миллиардка кыскарды. Бир жылдын ичинде каржы бузууларды ордуна коюла турган суммалар такталган. Рахмат.